Салам достор. Эми дагы бир сонун видео бул мокаптар боюнча да. Телефондун ичинде, рамканын ичинде, допустим, менин баракчама киргениңиздерде мына ногул именно ушундай айфондун рамкаларына өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү киргизем десеңиздер, бул iPhone приложениеде бар. Мен муну только iPhone приложениеде жасагам. Мен силерге Android'тикин жөнөтөм. Вот ошол Android'тен жасайсыздар. Андан тышкары Canva приложениясынан киребиз дагы. Canva'га киргенде могул эң үстүндө поиск шаблонов деп турбайбы? Мынакей. Ушул поиск шаблонов дегенге кирип туруп, мокап деп жазасыздар. Англисче. Анан мындай сүрөттөр чыгат. Өзүңүздөргө жаккан бир дизайн тандайсыздар, сүрөттөрдү тандайсыздар. Көрдүңүздөрбү, бул жерде мындай варианттар бар. Логотип сыяктуу фамилия атыңарды эле мындай жерге жазып койсоңуздар болот. Бул жерде мына Pro деген бул платный, муну жаза албайсыңар. Бул эгер Pro'ну колдонсоңор, муну Canva'нын эмеси калып калат, жазуусучу, аты калып калат. Pro эмес, бесплатный версия менен жасайсыңар. Допустим, могул сүрөткө жазай турган болсок, бул жерде көрдүңөр, ноутбук, планшет, анан телефон. Эми ушуга сиздер өзүңүздөрдүн атыңыз сүрөтүңүздөрдү киргизишиңиздер керек дагы. Бул жерге атыңыздарды жазышыңыздар керек. Мисалы, мен могу жерге Карабаева деп жазайын. Карабаева Мерим. Эгер силер англисче жазсаңар, ушул шрифт өзүнүн сулуу болгон красивый шрифт ушинтип жазылып калат. Бул жерге электрондук адрес же болбосо телефон номер жазып койсоңор болот. Силер жөнүндө маалымат деп өзүңөрдүн ушул эмеңерди коюп койсоңор болот. Андан тышкары планшеттин ичине кантип силер өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү киргизесиңер. Допустим, мына кичинекей смартфондун ичине биз сүрөт коюш үчүн ушул смартфондун үстүн базабыз моундай көк рамка сыяктуу чыгышы керек. Анан могул заменить дегенди басып туруп, өзүбүздүн галереядагы сүрөттү мен, допустим, мына сүрөтүмдү коюп коеюн. Вот көрдүңөрбү, кирип калды уже. Планшетке киргизиш үчүн то же самое. Бул жерде сүрөт форматы да туура келиши керек. Мынакей. Анан ноутбукка тренд макеттер. Анан бул макеттерди минтип жылдырып койсоңуздар болот. Тренд, допустим, мындай жосо мындай бир бурчуна монтип жылдырып койсоңуздар болот. Айырмасы жок. Же болбосо бүт бардыгы өз ордунда тура берсин дей турган болсоңор, мына жерге кеткен стрелканы назад жылдырып койсоңор, анан ал өзүнүн эмесин таап берет, ордуна коюп коет, баягы башындагыдай болуп ордуна коюп коет. Или муну тренд макет дегенди, же болбосо мындай сыяктуу мокап сүрөттү коюп коесуңар, айырмасы жок. Анан ушундай мокаптарды лучше Canva'дан жасаган жакшы, эгер сиздин телефонуңузда Android болсо. Эгер iPhone боло турган болсо, мен iPhone'го дагы отдельно приложение менен сүрөт тартып коем, iPhone'у барларга гана жиберем аны. Анан фонду алмаштырыш керек, силердин өзүңөргө жаккан цветте. Фонду алмаштырыш үчүн могул фондун үстүн базабыз, кыздар. Үстүн базабыздагы кайра эле заменитке келебиз. Заменитке келип, анан могул фото деген эң ылдый жагында көрдүңүздөр, фото деп турат, мынакей. Ошол жерге киргенде бул жакта Canva'нын өзүнүн эмелери чыгат, сүрөттөрү чыгат. Мага даже могул Pro версиясы бекер. Мен Pro версиясын да бекер кылгам. Жакында курс алып чыгам, мастер-класс Canva боюнча. Вот ошол жакта Pro версиясын кантип бекер скачивать этесиңер, ошону үйрөтөм. Допустим, Pro версияны карасаңар, шариктер туруп калды, көрдүңөрбү? Анан неге шариктер яркий көрүнбөй калды, кыздар? Цвет деген бар. Мына цветке кирип туруп силер карадын тандасаңар, көрдүңөрбү? Ар кандай цветти тандасаңар болот, мынакей. Көрдүңөрбү? Анан бул жакта шариктер неге мындай тунук көрүнбөй калды десеңер, мына прозрачность деген бар ылдый жагында. Ошол прозрачностьти күйгүзүп, өчүрүп, ушундай кылып бир цветке кое алсаңар болот. Анан жок, бул фон жакпай калды десе эле, то же самое, заменитке киресиңер. Заменитке киргенде фон деп үстү жагында школа, день знаний, дети деп мисалы мынакта турбайбы? Ошонун бир разделине кирип туруп, анан өзүңөргө сонун бир фон тандап алсаңар. Өзүңөрдүн визуалыңарга жараша, өзүңөрдүн жаккан цветиңер болот эмеспи? Ошого жараша фон тандап алсаңар болот. Көрдүңөр, Анан Pro версиясын эми силерге көрсөтүп коеюн азыр. Менде Pro бекер да ошол себептен бияктан көрүнбөй калат. Pro версиясы болгондо тунук болбой Canva деген жазуу чыгып кала берет сүрөттүн оозунан, бетинечи, анан некрасивый көрүнүп калат. Ошол себептен бесплатный версия менен колдонгула. Анан бул сүрөттү сактап алыш үчүн могу жерде стрелка турат. Ошол стрелканы басып,
эмени картинканы өзүңөргө сактап аласыңар. Назад домикке бара турган болсок, мокап деп жазгандан кийин көрдүңөр, мокаптын түрү чыгат кыздар силерге. Түрү чыгат. Мен бир эле вариантын көрсөттүм. Мына ногул вариант про эмес, бесплатный версия ушундай кылып, мынакей көрдүңөр, ногул бесплатный версия, ногул бесплатный версия. Мокаптардын түрүн жасасаңар болот. Анда мен силерге бир нерсе көрсөтүп койбу, мынакей. Бул дагы мокап. Бул көрдүңөрбү? Допустим, ногул сүрөттү дагы ушундай телефон чыгарыңар келип атат да силердин. Ушуну кантип чыгарам дей турган болсоңор, мына удалитьтин жанында копирование турат. Ушу копировать басып койсоңор сүрөт берге чыгып калат. Копировать этип алдына чыгарып койсоңор, копировать этип биягына чыгарып койсоңор, копировать этип, короче, полный бетин мокап кылып алсаңар болот дагы. Булардын бүт бардыгын заменить кылып туруп өзүңөрдүн каалаган сүрөтүңөрдү койсоңор болот кыздар. Каалаган сүрөтүңөрдү койсоңор болот. Допустим, мынакей көрдүңөрбү? Өзүңөрдүн фонго, өзүңөрдүн текстке жараша. Анан өчүрүп сала турган болсоңор, удалить рамкасы менен дегенди кошо, удалить изображение или удалить рамку. Рамку деп туруп полный өчүрүп саласыңар. Анан бул жакта Canva аябай богатый, аябай прям ушундай идеяга бай приложение кыздар. Бул жакта только фантазияңарды иштетишиңер керек. Любой жерден силер фонун алмаштыра аласыңар, шрифт алмаштыра аласыңар, рамканын ичине каалаган сүрөттү коюп аласыңар, рамканын көбөйтүп аласыңар, азайтып саласыңар дегенде. Анан шрифт алмаштырганда дагы шрифттин үстүн басканда мына ылдый жакта шрифт деп чыгат. Бул жактан мындай түрлүү шрифттер чыгат. Көрдүңөрбү? Ар кандай болуп чыгат. Анан изменить все дегенде бассаңар, бүт шрифттер мынагудай болуп өзгөрүлүп калат. Ошентип мокаптын түрүн жасап, баракчаңарды, визуалыңарды азыркы тренд болуп аткан макетке сонун кылып кооздоп алмаштырып алгыла. Сабагымдын пайдасы тийсин. Рахмат.